Ассаламу алейкум достор, силер менен Шаба Болотбеков жана эгер бул каналга жаңы кирсең, ылдый жакта подписаться деген жерге кол шилтер койсоң болот. Бул каналды өзүм оюм менен бөлүшүп, подписчиктер менен кандай маселелер болсо, ошону чогуу чечүүгө арналган, мындайча айтканда, канал десек болот. Жана влогдор дагы болуп турат, ошон үчүн коңгуроону басып койсоң болот. Биздин бүгүнкү тема компанияда достор, мисалы любой эле баланын, кыздын өзүнүн компаниясы болот. Анан кийин ошо компания досторду туура тандаш керек экен да. Эгерде мисалы адам өзү мындайча айтканда музыка жакын болсо, ал ошо музыкальный балдар менен дос болот. Эгер ал спортко жакын болсо, спортивный балдар менен дос болот. Эгер тиге жакын болсо, ошондой балдар менен дос болот да. Анан кийин ар бирөөбүздүн чөйрөбүз ар кандай да. Мисалы бир группта арак ичкен бала болот, же дагы бирдеке, же жаман жолго тарткан, же мисалы эле ыймандуу жакшы адам, же ошо ыймандуу мечитке барып тургандай да жакшы адам болот, же спокойный. Анан кийин өзүбүзгө ошо досторду тандаганды үйрөнөлү да. Мындайча айтканда, баарына эле ооба дей бербей, жок деген нерсени да үйрөнөлү. Анткени баягы эгерде сен көп эле мисалы досторуң арасынан баарына мындай жылуу жумшак мамиле тияктуу алар көнүп калат да сенин үстүңө чыккангачы. Мисалы, доске, мындай болуп эле жүргөнүң эмне болуп кеттиң, сен мындай эле бала эмес белең, эмне мындай болуп калп эле ыймандуу болуп атасың, же калп эле мындай болуп атасың деген темалар да болушу мүмкүн да. Ошон үчүн андай болбош үчүн мындай өзүбүзгө конкретно максат коюп туруп, жашообуздан керексиз адамдардын баарын негизи чийип ташташ керек. Ага убакыт корот, негизи вообще не стоит. Эгерде сенин компанияңда сени жаман жакка тарткан, өзүң мисалы жакшысың. Эми кандай жакшысың, мен да баягы кичинекей балада айттым го. Мындай туура жолдосуң да, мындайча айтканда, ичпейсиң, чекпейсиң, спорт менен машыгасың, ата энеңди жакшы көрөсүң, мындайча айтканда. Анан дагы бир мисалы бала доске жүрбөйсүң, бухать этели, жүрбөйсүңбү, минтели, жүрбөйсүң, тигинтели деген эмелер болот да. Эгерде сен өзүң сенин жүрөгүң ошону сезсе, что туура эмес менен туураны ажырата аласың да. Анткени сенде акыл эс деген бар. Ошону ажыраткандан кийин эгерде ойлонсоң, так, бул мага болбойт, анда буну кылбайм десең, сени ошол нерсеге тартып аткан адамды өзүң өмүрүңө жашооңо мындайча айтканда чийип салыш керек да. Мындайча айтканда вообще эле сүйлөшпөй коюш керек. Андай адамдарга вообще жакындат не стоит. Эгерде, пожалуйста, эгерде өзүң бухло, сухло, там башка сыяктуу нерсеге жакындасаң, бирок жүрө берсең болот. Бирок бул андай кишилерге арналган жок бул видео. Бул видео мындайча айтканда өзүнүн жашоосунан, өзүнүн досторунун арасынан керексиз, мындайча айтканда, достордон алыс болуу максатында тартылып жатат да. Анан кийин дагы эмне дейм, эмне десем силерге. Анан баягы жок дегенди, ошо эң биринчи очередь жок дегенди үйрөнүш керек экен. Анткени достор эмне көп нерсеге алар влиять этет да. Эгерде досторуң мындайча айтканда жакшы жакта болсо, сен да ошондой болосуң. Комуң кандай болсо, сен да ошондой болосуң да. Анан кийин жок деген нерсени айтканды билиш керек экен. Анткени биз көбүнчө ошо ооба макул дегендин кесепетинен өзүбүзгө көп минустарды алып келебиз да. Мисалы, досуң, допустим, бир эмне алдың, бир компьютер жок, ноутбук алдың, же дагы бир, короче, PlayStation алдың, же дагы бирдеке. Анан кийин же сонун саат алдың. Анан дос келип элеп, брат, берип турчу мага, тиги бул, мен да тагынып турайынчы десең, берсең болот. Просто анан кийин баягы жок дегенди да билиш керек да. Как бирок мисалы анча мынча моменттер болот, что жок деп айтууга туура келет да. Ошол момент жок десең баштайт да анча мынча. Брат, тияк бияк оокат кылган, ошон үчүн базарт этесиң, тарант этесиң, тияк бияк туда-сюда депчи. Конечно, базарт этиш керек. Эгер сен саатыңды сурап, же мындай башка бирдекеңди убактылуу көтөрүп турайын деп атканда эмнеге базарт этпейсиң? Анткени ал сеники да, базарт эт ал үчүн. Ооба, базарт этем деп эле жооп бериш керек андай адамдарга. Мындай түшүнүксүз адамдар биздин маалда көп да. Менталитети да мындай бир башкача. Эми кыла бербейсиңби? Блин, брат деп мындай жок деп айтып койсоң, анан таарынып келишет да. Брат, блин, ушундай доске, моске деген мындай баягы мындайча айтканда мырковской системасын түрткөнгө аракет кылат да. Ошол нерседен силер алыс болгула. Эгерде жок деп айтсаңар, ал мейли бир күн таарынат, 2 күн таарынат, үчүнчү, 4-чү күнү унутуп коет. Эчтеке андан силерге да эчтеке болбойт, ага да эчтеке болбойт. Просто билет да, что эгерде кийин сага кайрыла турган болсо, эгерде мындайча айтканда бул ообаны ооба, жокту жок дегендейчи. Анткени баарына эле оо деп ошонун артынан өзүбүзгө көп проблемаларды алып келебиз. Ошон үчүн жок дегенди да үйрөнөлү достор. Анан туура досторду таап, ошол адамдар менен туура сүйлөшүп, туура достошолу. Силер менен болгон мен Шабдан Болотбеков. Пока. Инстаграм баракчама жазылып кетсеңер болот, Шаба Болотбеков.